12 bölüm. Kutkарылуу майрамынан 6 gün murun İsa Beytaniyaga geldi. Bul ayılda al ölümden kayra tiriltip algan Lazar turçu. Oşol jerde anı konokko çakırıştı. Marta kızmat kılıp жүрdü. İsa менен birge oturgan konoktorдун arasında Lazar da oturgan ele. Maryam nart деген өсүмдүктөн жасалган таза, kımbat bağlı maydan жарым litrde alıp İsa'nın butuna koydu da anan anı çaçı menen sıypadı. Üy içi maydın ankıgan jiparjitına tolup çıktı. Anda İsa'nın şakirtlerinin biri kийинчерээк ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот мындай dedi. Эмне үчүн бул майды 300 күмүш теңгеге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берген жок? Ал муну кембагалдардын камын ойлогондуктан эмес, ууру болгондугунан айтты. Ортого түшкөн акчаны сала турган баштыкта асынып жүргөн ал, түшкөн акчадан өзүнө кытып алып коюп турчу. Ыйса ага: "Бул аялды жайына кой. Ал май куюу салтын аткарып, денемди көргө кое турган күнгө даярдады. Жакырлар ар дайым жаныңарда болот. А мен жаныңарда дайым эле боло бербейм" деп тыйып койду. Ыйсанын Бейтанияда экенин көп адамдар угушуп, Ыйса үчүн гана эмес, ал өлгөндөн тирилткен Лазарды көрүү үчүн да келишти. Жогорку дин кызматчылары аны да өлтүрмөкчү болушту. Минткен себеби Лазар башынан өткөргөн кереметтен улам көп адамдар аларды таштап Ыйсага ишенип кетишти. Кийинки күнү майрамга чогулган эл Ыйсанын Иерусалимге келерин угушту. Алар колдоруна пальма бутактарын кармап, шаардын сыртына чыгып: "Асанна! Эгебиздин атынан келе жатканды Кудай жалгасын! Исраилдин падышасын Кудай жалгасын!" деген үндөр менен Ыйсаны тосуп алышты. Ыйса бир такайды таптыртып, ошого минип алган эле. Ыйык жазууларда бул тууралуу алдын ала мындай айтылган: "Эй, Иерусалим, коркпогун. Карачы, сенин падышаң такай минип келатат." Ыйсанын шакирттери муну убагында түшүнүшкөн эмес. Ыйса кайра тирилгенден кийин элдин ушундайча тосуп алганын эстешип, бул сөздөрдүн ал жөнүндө жазылганын билишти. Ыйса Лазарды көрдөн сыртка чакырып алып, өлүмдөн кайра тирилткен кезде бирге болгон көп кишилер бул ишти көргөнүн айтып жатышты. Мындай керемет кылганын уккан эл ушул себептен да анын алдынан тосуп чыкты. Ал эми фарисейлер өз ара: "Көрдүңөрбү? Эч нерсе колуңардан келбей калды. Элдин баары анын артынан ээрчип кетти" дешти. Майрам убагында Иерусалимде Кудайга ибадат кылууга келгендердин арасында бир нече грек да бар эле. Алар Галилеянын Бейтсайда шаарынан чыккан Филиппке барышып: "Мырза, биз Ыйсаны көрсөк дедик эле" дешти. Филипп муну Идриске барып айтып, анан экөө Ыйсага жеткизишти. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Адам уулунун улуулукка жетер убакыт сааты келип калды. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Эгер буудайдын даны жерге эгилип, анан өлбөсө, анда ал жалгыз бойдон калат. Эгер ал жерге эгилип, өнүп, өзү өлсө, ошондо гана мол түшүм берет. Ким өз жанын баарынан артык көрсө, ал андан айрылат. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын аябаса, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. Ким мага кызмат кылгысы келсе, мени ээрчисин. Мен кай жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ал эми мага кызмат кылган ар кимди асмандагы табыз урматтайт. Азыр
абдан кыйналып турам. Эмне дейин? Ата, мени ушул азаптуу сааттан куткар дейинби? Жок. Мен бул күнгө атайын дал ушуну баштан кечирүү үчүн жеттим да. Ата, өз атыңды улуулукка бөлөй көр. Ошондо көктөн Мен аны улуулукка бөлөдүм. Жана мындан ары да бөлөй берем. деген үн угулду. Ошол жерде турган элдин арасынан бирөөлөрү Күн күркүрөдү. дешсе, башкалары Ага периште сүйлөдү. дешти. Ыйса аларга Бул үн мен үчүн эмес, силер үчүн. Эми бул дүйнөнүн соттолоор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн башкаруучусу куулат. Мен жерден өйдө көтөрүлүп, улуулукка бөлөнгөнүмдөн кийин адамдардын баарын өзүмө чакырам. деди. Бул сөздү ал өзүнүн кантип өлөрүн билдирүү үчүн айтты. Ошондо жыйылган эл Биз ыйык жазуудан Машаяк түбөлүк жашайт деп окуган элек. Анан кандайча сен адам уулу көтөрүлөт дейсиң? Адам уулу дегениң ким? дешти. Ыйса аларга мындай деди. Жарык дагы бир аз убакыт силер менен бирге болот. Силерди кара түн басып калбоо үчүн жарык барда жүрө тургула. Анткени түндө жүргөндөр кайда бара жатканын билишпейт. Араңарда жарык барында ага ишенгиле. Ошондо жарыктын балдары болосуңар. Ыйса ушундай деди да алардан узап, элдин көзүнөн жашырынды. Ыйса алардын көз алдында көп эле керемет жышаандарды көрсөтсө да, көпчүлүк ага ишенбеди. Ошону менен Ишая пайгамбардын мындай сөзү ордунан чыкты. Бизден уккан кабарга эгем кимдер ишенди? Кудуретин эгенин кимдер көрүп билишти? Ишая дагы бир жерде көпчүлүктүн эмне себептен ишене албагандыгы жөнүндө мындай деген. Кудай байлап көздөрүн, көкүрөгүн көр кылган, көзү көрбөйт алардын, туйбайт дагы жүрөгү. Айыктырам десем да, терс жолдорун таштабайт, мага кайтып келишпейт. Ишая пайгамбар Ыйсанын улуулугун алдын ала көрүп, ал тууралуу ушундай деп айткан эле. Ошентсе да иудей башчыларынын көбү Ыйсага ишеништи. Бирок фарисейлер синагогадан чыгарып жибербесин деп, ал тууралуу ачык сүйлөшкөн жок. Себеби алар Кудай берүүчү урматты эмес, адамдан көрсөтүлө турган урматты артыгыраак сүйүшчү. Ыйса үнүн бийик чыгарып мындай деди. Мага ишенген киши мага эле эмес, мени жибергенге да ишенет. Мени көргөн киши мени жибергенди да көрөт. Мен мага ишенген ар ким караңгы түндө калбасын деп дүйнөгө келген Кудайдын жарыгымын. Сөзүмдү угуп, аны карманбаган ар кимди айыптай турган мен эмесмин. Мен адамзатты айыптоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келдим. Бирок мени четке кагып, сөзүмдү кабыл албагандардын соту белен. Менин сөзүм аларды кыямат күнү соттойт. Себеби мен аларды өз оюмдан чыгарып айткан жокмун. Эмнени жана кандай айтышым керектигин атам буйруган. Анын сөздөрү ишенгендерге түбөлүк өмүр тартууларын билем. Менин оозумдан чыккан сөздөрдүн баары асмандагы атабыздыкы. Атабыз